Индира Ибраева 47 жашта. Ал өмүрүндө элечек кийип көргөн эмес. Көп жылдан берки кыялына жетип, бүгүн ак элечек кийип, толкунданып, башкача сезимдер болуп жатканын айтат. Жакты мага. Мен өзүмдү башкача сездим да, аябай мындай толкундандып, мындай бийик сезип атам да, өзүмдү мындай ханшалардай болуп сезип турам да. Элечек жумалыгы долбоору 2017 жылдан бери өткөрүлүп келет. Кыргызстанда эл эмес, автор Айжан Акылбекованын демилгеси менен 2021 жылы Москвада Аалам аял аарулук деген аталыштагы айымдар жана кыздар үчүн уюштурулган. Ошондой эле Швеция жана Япония өлкөлөрүндө дагы кыргыз айымдарынын улуттук кийими менен ак элечегин даңазалаган элечек жумалыгы өткөрүлгөн. Максатыбыз бир гана, ушул элечекти келечек муун унутуп калбаса экен. Биз ак элечек апам, ак жоолук апам деп эстегендей, биздин образыбыз балдардын көз алдында ушул ак элечек бойдон калса экен деген эле бир максат. Менимче, ушул кыргыз аял заты улуттук баалуулукту сактоого ар ким кызмат кылыш керек өз алдынча. Эреже боюнча элечекти турмушка чыккандан баштап кийишет. Нарындан келген 83 жаштагы Гүлнар Бакиева илгери элечекти бардык аял заты кийгенин жана ал өзүнчө философияны камтый турганын белгилейт. Өчпөсүн ушундай Кыргыздын кийими жоголбосун, дайыма ушинтип колдонуп жүрсүн эл журтубуз. Ошо элечекти жасаган кыздарга чоң рахмат. Эскилерди өчүрбөй кайра алып чыккан кыздарга, балдарга ыраазычылыгымды билдирем. Кыргыз аял затынын нукура баш кийимин сактап калууда долбоорго катышкан активдүү патриот айымдар бир жума бою коомдук жайларда улуттук кийим менен жүрүшү керек. Улуттук идеологияны жайылтууда салым кошкон апаларга жана демилгечилерге Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министринин орун басары Ала Тоо аянтында тосуп алып ыраазычылык билдирди жана долбоорду колдой тургандыгын кошумчалады. Акылбекова бир нече жылдан бери ушул долбоорду аркалап, ушул долбоордун алкагында бир чоң топту, бир чоң күчтү жыйнай алды. Биздин апалардан турган, эжелерден, сиңдилерден турган. Биз ушул Маданият министрлиги учурдан пайдаланып, долбоордун жетекчисине Айжан кызыбызга жана апаларга ушул долбоорду колдоп, коштоп, жыл сайын чыгып жүргөн. Быйыл дагы курамына жаңы эжекелер кошулуптур. Терең ыраазычылык билдирип кетебиз. Борбор каладагы жөө жүрүштө ак элечек апалар менен сүрөткө түшүшүп, чет элдик коноктор кыргыздын улуттук кийиминин кооздугуна суктангандарын жашырышпайт. Кыргызстан жөнүндө маалымат аз болчу. Келгенде көрдүм, аябай кооз өлкө экенин. Улуттук кийимдери мен үчүн күтүүсүз сюрприз болду. Аарулук, ханышадай болгон кыргыз аялдарына жарашат экен. Мага жакты, жакшынакай экен. Да, киргизские женщины очень красивые. Кыргыз аялдары аябай сулуу экен. Кийимдери дагы кооз, ийкемдүү, жагымдуу жана жакшынакай экен. Элечек жумалыгы 2022 долбоорунун жыйынтыгы улуттук иш-чара менен аяктап, ак элечектер катышуучуларга калтырылат. Сайрагүл Полотова, Элдар Анарбеков, ЛТР, Бишкек.